Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы көрүнүктүү өкүл, биздин кыргыз мушкерлерин чет элдик ареналарга алып чыгып жүргөн Марат Бекмуратов менен маек курууга даярданып турабыз. Андыктан алдыңкы убакыттарда биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум, Марат. Мынакей акыркы мезгилдерде кыргызстандык мушкерлер көбүнчө ушул чет элдик уюмдарда беттеш өткөрө баштады. Бул албетте биринчиден мушкерлердин өздөрүнүн жакшы беттеш көрсөткөнү, ошол эле мезгилде ошол мушкерлерге менеджер болгон силердин дагы салымыңар менин оюмча чоң. Бүгүн ошол кыргыз ММА'ндеги акыркы окуялар алдыда эмнени күтөбүз, ошол жөнүндө кененирээк маек куралы. Ассаламу алейкум, Руслан. Рахмат ушул бизден интервью алып аткандарга. Биринчиден ооба, акыркы убакта кыргыз ММАсы өтө жакшы өсүп келатат. Бизде мушкерлер көз тийбесин, барган жерде утуп, чет жактарда дегендей. Эми кандай айтсам, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда жаңы уюмдар ачылып, алардын мушкерлери өздөрүгө мындай требовать этип, өздөрү жакшы условияларда беттеш алып барышып атат. Бизде азырынча мындай мүмкүнчүлүк жок, себеп өзүдүн кандай десек, өзүдүн уюмдар пока мындай жакшы гонорарларды жакшы төлөп бере албай атат. Ошол ВФ, UFC, Батырбашы аракет кылышат ушу байкелер. Но кандай десем, баягындай жакшы немеде алып бара албай атат. Ошого кыргыз мушкерлерге ошо айтканда приходится башка жакка чыгып, чет жакка чыгып урушуп, айтканда гонорарга урушуп, өздөрүнүн күчтүү соперниктер менен беттешишке. Тем не менее, жакшы результат болуп атат. Барган жерде биздин мушкерлерди өтө мындай урматташат. Кандай уткузса да ошо до конца урушуп дегендей характерлерин көрсөтүп, жакшы техниканы көрсөтүп, ошондой болуп, эми азыркы мушкерлерибиздин имиджи жакшы көтөрүлүп калган десем болот да, жаңылышпайбыз. Сайма жаңы жылдык сонун белек берет. 31 декабрга чейин гана ар бир жаңы абонент үчүн супер акция. 6 ай бою акысыз интернет жана телевидение. Болгону 2 айга төлөп, жарым жыл бою акысыз колдонгула. Жаңы жылга чейин кошулуп жетишип калууга. Дүрбөлөң укмуш, сунуш чектелүү. Бизге дароо чалгыла же жазгыла. Сайманы кошуп алгыла. Жаңы жылда жаңыча кошулгула. Жакшы, азыр бүгүнкү күндө канча мушкер бар Марат Бекмуратовдун менеджерлик командасында? Мен билем, тек кана Кыргызстан эмес, ошо Өзбекстандыкта мушкерлер бар, жаңылбасам. Ооба, азыр ошо Өзбекстандыкта мушкерлер менен иштеп келет. Азыр АТФ деген лига ачылган. Жаштар үчүн өтө ыңгайлуу лига. Ал жерде айтсам, өзүбүздүн жагындай акциябыз бар, өзүбүздүн уюмда эле эме кылат. Музафар Раджабов деген ошо ММА Өзбекстан ММАсынын президенти. Ошол байкебиз жакшы мындай жардам берип, биздин мушкерлерге мындай айтканда жакшы условиялар түзүп берет, жакшы турнирлерди өткөрөт. Ошого кандай десек, азыр командада ошо 30дан ашык балдар бар. Эми ал жерде официально ошо 30дан ашыккан, калган дагы жаштарга жардам беришке аракет кылабыз, ушу таланттуу жаштарга. Азыр өтө биздин жаштар күчтүү чыкты. Өзүңөр көрүп келатсаңар керек. Ар жума сайын эле жаңы жылдыз чыгат. Ар жума сайын эле бир жерде бирөө кыргыз бала уткан болот. Даже мындай иногда успевать этпей калам. Жаштардын чыгып келип кимисиге бой кылыштан дагычы өтө көп болуп кетти да. Ал жакшы натыйжа деп ойлойм. Жакшы, албетте кыргызстандык мушкерлердин өсүп жатканы өтө кубандырбай койбойт. Эми акыркы мезгилдерде мынакей Орусиядагы алдыңкы промотордук компания ACA'ге да бир топ мушкерлер жазылып, азыр өздөрүн жакшы көрсөтүп жатат. Жакында эле мына Альмардан Абдыкаровдун да беттеши болуш керек эле, бирок жаракат алып калгандыгына байланыштуу кийинки убакытка жылдырылды. Негизинен эле мурункуга салыштырганда ошол эле ACA уюму кыргызстандык мушкерлерге бир аз орусча айтканда, кыргызча айтканда олуттуураак, серьезный бир мамиле кылып баштагандай таасир калтырат.
Ооба туура белгилеп кетипсиз. Акыркы убакта мурда ошо ACB Ахмат маалында биздин мушкерлер көбүнчө заменага барат эле, барып утуп, көбүнчөсү уткузат эле. Азыр барган жана айтып кеткендей, барып күчтүү мушкерлер менен да жакшы натыйжа утуп же уткузса дагы мындай равный бойлордо тең неме беттеште уткузуп жатат да. Но өтө кандай десек, бул өскөндүгүн билдирет. Анан сен айткандай, биздин мушкерлерге уже башкача көз караш менен карап атат. Себеби айтканда медиа жагынан дагы мына кичине сүйлөп дагы баштап атат. Ошо акыркы эле жанагы ноябрда өткөн беттеште өзүңөр көргөндөй Рыскул кандай неме кылды, шоу дегендей. Анан Алимардан дагы өзүнүн кандай айтсам, бул баланын микрофонго сүйлөгөнү это айткан целое искусство. Өзүнүн мен азыр мына сүйлөп атам, бул өзүм каалаган нерсени неме кыла албайм да. Ал Алимардан эмнени кааласа ошону четко түшүндүрөт. Тем более русскоязычный бала. Анан кандай десем, фан база. Ошол эле фан база мен Асланбек Бадаев менен сүйлөшкөндө айткам, Алимарданга ушу бой берсең, мен лично өзүм 50 билет алам. Как минимум, ошо 50 адам менден, короче, десе. Все хорошо. Деп Алимарданды ошол кандай десем, немеге тутуп жүргөн да. Ошо бир замена возможность болсо эле ошо Алимарданга бой беребиз по-любому деп. Ошол момент келди, Алимардан бойду кабыл алды, хоть короткий срок болсо да утту. Тем более жакшы натыйжаны көрсөтүп, ошо бизге Москвадагы мекендештерге чоң рахмат, ушу келип колдоп кеткениге. Менин оюмча рекордный көп адам келди, 100дөн ашык, может даже 150 адам келди. Бул өтө жакшы натыйжа. Алардын поддержкасы өтө билинип турду. Ошол. Жакшы. Эми баягы эсейдеги башка дагы ушул сен алып чыгып жүргөн мушкерлер жөнүндө дагы кыскача сүйлөшүп өтөлү. Ошол Рыскул Ибраимов акыркы мезгилдерде кандайдыр бир деңгээлде шоу кылып, жакшы чакырууларды таштап жатат мушкерлерге. Кандай болду ошол чакыруулар жөнүндө сөз болсо? Рыскул өтө жакшы мушкер, өтө эң опытный мушкер десем жаңылышпайм Кыргызстандачы. Москвада ошо 2011ден бери выступать этет, ошол эле Москвада чемпионат Москва, чемпионат России, чемпионат мира, Азия, ошол баардыгына ошо беделүү жаңы курларды алып бүткөн. Анын баягындай артисттик талантын эми ача баштап атат да. Себеби кече ошол акыркы Вартан Асатрянга кийин Расул Азбахановго тарткан видеолордо кандай десек өзүнүн харизмасын көрсөтүп чыкты. Биз бардыгыны бир дублда эле снимать эттик да. Ошол өзүм эле телефонго тарттым. Ошо бир дублда, то есть токто башына тартабыз деген неме болгон жок. Ошо бир дублга тартып болду, ошол окшоду. Жөнөттүк, өтө жакты, кандай айтканда артисттик сапаты бар экен. И жагындай сүйлөгөндө дагы андай юмор, как сказать, баягындай обижать этпей, кичине баягындай юмор кошуп неме кылып атат да. Ошол эле получается, ошо вызов ташап өзүнүн немесиге жетти, максатыга. Расул Албасханов менен 17 февраль буюрса Грозный шаарында беттешет. Бул еще разогревочный неме болду, еще мындан дагы башка видеолорду неме жүктөйм деп неме кылат. Получается, биздин мушкерлер азыр өтө жакшы андай урушат. Тем более жакшы сүйлөгөн бул отдельный неме да, отдельное внимание болот. Азыр сүйлөбөсөң анча эле мындай сенин мушкер жагындай талантыңды көп оценка кылбай атат да. Сүйлөш так керек, и это надо делом доказывать. Конор Макгрегордай жана башка мушкерлердей. Ошол. Жана ошо айткандай эле Алтынбек Мамашев кече билесиңер Слепенко апсет кылды, сенсация кылып чемпиондук курду неме утуп алды. Анан ошол эле кезде Алтынбек менен чалышып сүйлөшкөнбүз. Эсиңерде болсо Слепенко уткузуп койгон. Ал жерде эми бизде оправдание эмес, бирок ошол жерде жанында эдим. Восстановление сошы болбой калган. 3 килограмм вес кошуп, ошодон кийин ойлонгонбуз, давай, может, снимать этебизби бойду десек, жок эми деп намыска туруп чыгып бурушкан да. Өзүнүн каалаган немесини, потенциалын көрсөтө алган эмес, учурабы турушуп ошо чечим менен уткузган. Но азыр желаниясы бар, ошо менен реванш кылганы. Асланбек менен сүйлөшсөк, дагы бир бой утуш керек, как минимум. Себеби кийинки жылы гран-при болот. Көп мушкерлер ошо немедеги топтогу мушкерлер ошо гран-приге кетет. Анан если ACA турнири Кыргызстанда өтсө, это жаңы мындай
хорошая история была да немегечи. Главный бой за титул Алтынбек Мамашев и Виталий Слепенко. Ну это пока жөн эле андай неме жөнүндө. Но вполне болушу мүмкүн нерсе да. Биз өзү мурда эле план кылып жүргөнбүз ушу Эсейди Кыргызстанга обязательно алып келиш керек. Себеби биздин өтө жакшы мушкерлерибиз ушул уюмда урушуп жүрөт деп. Ошол. Жакшы, демек Марат Бекмуратовдун командасынан 3 мушкер азыр Эсей лигасында. Ооба. Жакшы, андан сырткары мынакей көпчүлүк күйөрмандар бизден качан ошо UFC'ге мушкерлер, жаңы мушкерлер чыгат деп күтүп жүргөн маалы. Себеби Кыргызстандан мырзалар арасында дивизиондо азыр тилекке каршы бир дагы мушкерибиз жок. Бул албетте өкүнүчтүү кандайдыр бир тарабынан караганда, себеби ошол эле Өзбекстан орто деңгээлде салыштырып айтканда ММА боюнча Кыргызстандан бир аз артта. Бирок алардын UFC'деги мушкерлери көбөйүп кетти. Көпчүлүк айтып атат, бул менеджерлердин иши болуп жатат депчи. Канчалык деңгээлде кошулсак болот жана качан UFC'ден мушкерлерди көрсөк болот? Ооба, бул акыркы убакта өтө жанагындай суроо болуп атат. Көп фанаттар мага ушул суроону узатат. Качан ушул биздин мушкерлер кыргыз балдар барып ошол UFC'де беттешет деп. Кандай айтсам, азыр мен көп менеджерлер менен дагы сүйлөшөм. Ошол Америкада башка күчтүү командалар менен сүйлөшөм. Азыр основной проблема ошол рабочий виза болуп атат. То есть рабочий виза, если ошол биз даяр деген мушкерге рабочий визабызды алсак, бул кандай айтсам бир 80% UFC'ге уже контрактка жакындаган болот да. Рабочий виза алып Америкада барып тренировка кылып жүрсө, это уже жакын болуп, мындай айтканда, как минимум уже Dana White контендер да, уга чоң шанс бар да. Ошол эле Кубаныч Абдысаламов боюнча көп суроолор келет. Качан ушул мушкер татыктуу, на самом деле татыктуу. Жаңа айтып кеткендей, көбү айтат Нурулла Алиев андай эле күчтүү мушкер эмес, бирок ошол UFC'ге кирип кетти деп. Кандай айтсам, бул Тажикстанда ММА'ды өтө жакшы колдошот. Жакшы колдошот, бул государственный уровеньде колдошот. Государственный президентский аппарат өзү киришип ошол балага виза кылып бериптир. Биз өзү мына учурдан пайдаланып өзү президентибизге, ошо президентский аппаратка кайрылып кетет элем, депутаттарга, неважно, чиновниктерге. Ушу биздин мушкерлерге виза боюнча жардам берсе, биздин мушкерлер Өзбекстандын же Тажикстандын флагын көтөрбөйт Америкага барганда. Биздин мушкерлер Кыргыздын флагын көтөрүп, Кыргызстанды намысын коргойт. Жанагы ошол эле биздин сары кызыбыз Валентина Шевченко поясын защита кылса же утуп алса, аны президент звонок кылып куттуктайт го. Биз өтө каалайт элек, чтобы биздин кыргыз мушкер барып ошол жерде утуп, жаңагындай дахил айтканда Кыргызстандын намысын колдогон. Бул азыркы ММА'дын немеси боюнча өтө чоң жаңагындай неме болуп атат да. Кандай айтсам, көйгөй эми бардык эле ошо кыргыз мушкерин күтүп жүрөт. Уже неважно болуп атат, каерде утсаң дагы все равно UFC это биринчи уюм, это получается как, борецтер Олимпиадага барып уткандай эле уровень болот да. Ошого өтө чоң аракет кылыш керек. Ошол основной вопрос жана айткандай виза маселеси келип такалып атат. Визаны алсак буюрса, биз ошол айтып кеткенде жана неме, бизге эчтеке керек эмес, поддержканы керек эмес, уже жоктон гүл жасап уже үйрөнүп калганбыз ММА'дачы. Буюрса ошол виза тарабынан эле кичине жардам берип койсо, калган жагына биз өзүбүз неме кылып кетебиз. Ошол. Жакшы, эми азыр гана сөз болуп өттү. Кубанычбек Абдысалам уулу бүгүнкү күндө Брейвдин убактылуу чемпиону, бирок качан чыныгы чемпиондук беттеш өткөрөт, бул да чоң суроо. Анан жакында эле Нимат Абдрашитов дагы 3 ошол нокауттан кийин Брейв уюмуна кайрылуу жасады. Титул бересиңерби деген. Брейвден негизинен расмий түрдө жооп келдиби? Ошол мезгилде Кубаныч качан чыныгы курга беттешет? Кубаныч боюнча чынын айтканда Ахмет Амир уже 1 жылдан ашык качып жүрөт бул немеденчи, бул беттештен. Откровенно качып жүрөт. То есть канча жолу предлагать этти, даже гонорарын да кошо берип, мен укканым боюнча. Откровенно качып жүрөт. Азыр Кубанычка ошо реальный титулга башка соперник издеп атат. Бул да эми уже туура эмес нерсе. Ошол чыныгы чемпион менен биздин мушкер беттешип, ошону утуш керек. Анан кандай айтсак, эгер ошол условиялар болбой калса, биз, менин оюмча, Брейв менен уже
араны бузабыз деген да ойлор келип атат. Себеби биз чыныгы чемпионду утуп, чыныгы чемпион болобуз келет. Анан чекеден келип бирөө менен урушушка уже кандай айтканда бизге эч кандай интерес жок да. Ошол анан Немат боюнча ооба 3 бой 3 нокаут өтө күчтүү балдарды утту. Анан Немат боюнча уже кийинки жылга ошол либо февраль, либо мартка Роман Богатов менен Мукаткада уже Романды дагы менеджерский немесинде өзүмдү үйрөтүп атам. Эки мушкер титулга жетти, эми көрөбүз, бой көрсөтүп, ошо ким утса дагы жакшы бой болуп. Ну, конечно, Нематка болет этебиз. Немат утуп кетсе, бул Кыргызстанга экинчи кур келген болот. Бул өтө чоң тарых болот. Ошол Нематтын азыр айтсам, экинчи дыхалкасы ачылып, уже башкача мотивация менен тренировка кылып атат. Мурда bunday formada көргөн эмесмин азыр. Азыр кимди берсең дагы, кайсы соперник берсең дагы ошо айтканда жеп чайнап ташайм деп ошондой менде тренировка кылып атат да. Это хорошо, на самом деле, бул возрастка. Ошол. Жакшы, демек биз жазда Немат Абдрашитов менен Богатов, Роман Богатовдун ортосунда чемпиондук беттеш көрөбүз, бул дээрлик чечилип калган нерсе. Ооба. Эми башка претенденттер жок. Роман менен уруша турган. Немат уже рейтингде 3-чү местада турат, 2-чү местада жана бир мушкер турат. Анын долгий немеге операцияга травма алып кеткен. Ошого Нематтан башка претендент жок. Ошол. Демек Немат Абдрашитов буюрса беттешке чыгат. Кубанычтыкы качан болуп калышы мүмкүн? Кубанычтыкы уже жакында расмий контракт жөнөтүп, ушу февралга күтүп атабыз. Но кайсы мушкер менен экендиги дагы эле билине элек. Ошол эле Ахмет Амир пока согласие бербей атат. Көрөбүз эми ким соперник берсе дагы, Кубаныч дагы бир бой урушуп койсо, рекорд уже 20 победа, 3 поражение болсо уже UFC-ге өтө татыктуу деп ойлойм. Ошол эле учурда жанагы визанын аракетинде жүрөбүз эми. Бул жактан урушуп койсо это хорошо, но в основном виза, азыр основной вопрос виза болуп атат. Жакшы, эми баягы негизги чоң лигалардагы мушкерлер жөнүндө сүйлөшүп өттүк. Азырынча виза боюнча көбүрөөк маселе бар экен демек, бирок мушкерлер өздөрү менимче татыктуу ошол эң чоң лигада беттеш өткөрүүгө, айрыкча Кубаныч Абдисалам уулунун рекорду дагы төп келет. Ошол эле топ 5-теги анча UFC мушкерлер менен менин жеке пикиримде азыр деле эң туура беттеш өткөрө алат. Күтөбүз, эң башкысы ошол жакка чыгып, ошол жакта Кыргызстандын желегин көрсөтсө деген ниетибиз бар. Эми баягы экинчи муун дейбизби, же болбосо жаңы мушкерлер жөнүндө дагы сөз болсун. Жаңы жылдыздар да чыгып жатат. Анын катарында ушул биз олтурган Альфа Профи командасындагы балдар бар. Ошол жигиттер жөнүндө дагы болсун. Жаштарга көз тийбесин. Жаштар өтө сонун өсүп келатат. Жаштарга ошо менин досторум, мушкерлер, ошо Алимардан жана башка опытный мушкер Немат өздөрүнүн жагандай жакшы советтерин берип, олар кайталаган ошибкаларды кайталабашка неме кылып атат. Ошон үчүн өтө жакшы өсүп келатат биздин жаштар. Ошо Альфа Профинин эмесинде жакшылык отурат, Мырзабеков, өзүңөр билесиңер, Эдил Эсенгулов жана башка жаш мушкерлер өсүп келатат. Бул жана айтып кеткендей, өтө жагандай башкача уровеньде өсүп келатат да бул жаштарчы. То есть ушунчалык ач, ушунчалык голодный, кайсы соперникти берсең дагы кеттик, утабыз буюрса деп. Бул жакшы. Анан ошол эле кече болгондо Ражабали жаңы жылдыз чыкты, Ражабали Шайдуллаев деген One FC уюмунан эме кылды, ВФ Гран-присин уткан Акбар Абдуллаев деген. Ошол жаңы жылдыздар чыгып, жаңы мындай башкача результат көрсөткөн үчүн алардын чоң уюмдарга подписаниясы өтө оңой болуп атат. Себеби алар өтө зрелищный бой көрсөтөт, жакшы күчтүү соперниктер утуп атат. Ошол анан эртең 25 Open FC-де Эдил Эсенгулов беттешет. Өтө тажрыйбалуу Анвар Черкесов менен Хабибдин командасынан. Бул Эдилге чоң проверка болот, чоң андай. Если ошол Анварды буюрса жакшы утуп кетсе, уже башка уровеньдеги боец болот. Уже Эдилге дагы аракет кылыш башташ керек. За океандын аркы бетине ушканы же ошол эле One FC уюмуна. Ошол эле анан кийинки жылы январда чоң гран-при болот. Гран-при ошо СНГда эң
мындай күчтүү мушкерлерден чогулган 70 килограммда. Ошол жерде Жакшылык Мырзабеков беттешет жакында расмий түрдө неме жарыялайбыз. UFC-нин экс мушкери менен, который там Камар Усман башкалар менен ушкан. Но ал жөнүндө, как говорится, следите, скоро билесиңер. Ошол АТФ өткөрүү гран-при кандай? Жок, АТФ өткөрбөйт, Open FC өткөрөт. Open FC өтө чоң гран-при болот. Ал гран-прини уткан мушкер, думаю, уже башкача тоже уровенде бар. Себеби өтө күчтүү мушкерлер чогулат ал жерде. Ошол. Ошону күтөбүз. Жакшы, демек бул жаңылыкты бир бурчун ачып койдуң. Эми алдыда дагы күтөбүз. Кимдер катышат, кандай болот? Финалын балким дагы кыргызстандык мушкер чыкпаса Спартактан көрөбүзбү? Кызыктуу суроолор. Кийинки суроо эми ошол One FC-ге чыккан мушкерлер жөнүндө болсун. Ражабай Шайдуллаев, Мухаммед Абдуллаев деп мына эки мушкерибиз. Акбар Абдуллаев, кечиресиз. Ошол экөө One FC менен чыкты деп, контракт алды деп айтылып жүрөт. Эгерде кененирээк токтоло турган болсок, чоң лига менен алдыбы же алардын дагы өздөрүнүн кичинекей лигалары бар. One FC, One Championship дагы башкача что-то вроде Road to One FC. Жок, ал основной лига менен контракт алды. Ошол айткандай 14 январь Таиландда, Бангкокто Акбар Абдуллаев беттеш өткөрүш керек эле. Илья Фрейманов менен 5-номердеги мушкер немеде, лигада. Биз өтүнүшкө неме болгондой, жана Акбар Абдуллаев ден соолугуна байланыштуу бул немеден баш тартышкан неме болду. Эми эки мушкерибиздин менин оюмча ошо февраль же марттарга беттеш болот деген неме болобуз. Ошол пока күтүп отурабыз, качан неме болушун. Канча беттешке контракт берди? 6 беттешке контракт түздү, 2,5 жылга буюрса. Акбар дагы, Ражабай дагы бирдей эле. One FC өтө ыңгайлуу уюм деп ойлойм, себеби ал жерде көбүнчө ошо стойкада беттеш өтүргөн мушкерлер болот. Биздин мушкерлерге өтө ыңгайлуу. Биздин себеби ошол Акбар, ошол Ражабай стойкада дагы, партерде дагы өтө өздөрүн жакшы түзөт. Алардын чемпион болушуга толук ишенем. Также ал жерде өтө жакшы условиялар менен түздүк. Өтө жакшы, жагандай. Жакшы бонустары бар. Ал жерде жагандай эле айтканда сүйлөп, кичине неме кылсаң, бул лига өтө сыйлап, өтө неме кылат бекен мушкерлер. Угушум боюнча, но пока бара элекпиз. Будущем менин оюмча ушу эки боецибизден эки жаңы чемпион чыгат деп ойлойбуз. Ошондо Ражабай 61, Ражабай 61, Акбар 66. Жакшы, албетте мушкерлерибизге ийгилик каалайбыз. Чындыгында чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. One FC-де биз баягы көрүп, мен One FC-ни баягы эфирден алып барып калган үчүн да жакшы билем. Ал лиганы бир эле мушкерлер кайра эле бири-бири менен беттеше берет. Ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Көрүнсө ал жака бир жаңылоо киргизип, кыргызстандык мушкерлерибиз мына Камран Аббасов сыяктуу кайрадан жеңишти алып келет деген ниеттебиз. Эми бүгүнкү күндөгү ошол визадан сырткары, андан сырткары баягы витаминдер боюнча же башка ошол көйгөйлөрдөн сырткары дагы эмне жетишпестик бар биздин кыргызстандык мушкерлерибизде? Кыргызстандык мушкерлер жоопкерчилик жетишпейби анча-мынчасына? Анысы эки туура айтып кеттиң. Биздин мушкерлер көбүнчө мындай ошо может жагандай турмуш, тирикчилик дегенде көп жагандай иштеп неме кылышат, аны көп билет. Жоопкерчиликте дагы кичине подвайт этип коюшат где-то. Кандай айтсам, эми мында дисциплинированный мушкерлер эсептелүү да. Дисциплинированный бул отметка кылып кетсе да болот. Алимардан өтө дисциплина, өзүнүн учениктериге дагы айтат, дисциплинаны үйрөтөт. Бул спортто основном биринчиси бул, мен ойлойм, эч качан тренировка кылып турулай албаган бул дух, характер. Экинчиси, үчүнчүсү дисциплина, только төртүнчүсү бул пахата. То есть мээнет, менин оюмча төртүнчүсү. Дух менен характерде эч качан тренировка кыла албайсың, бул уже адамда рожденный болот. Анан ошол биздин мушкерлерге пока ошол. Анан ошол эле финансылык поддержка жок. Финансылык поддержка азыр менин оюмча ушул Кыргызстан боюнча канча эми залдарга барабыз, жана башка неме кылабыз, азыр өтө жакшы чыгып келаткан эме бул Альмунар
клубу Атош Сүйін байкебиз өтө жакшы баана поддержка берип, жакшы балдар, жакшы жаштар чыгып келатат. Ушуну Рустам Асылбек, Open FC-дин чемпиону, жана башка мушкелер ал жерде тренировка кылып. Мына айтканда, колдон келген бул спортсменге башында биринчи ступендерде бул ошол эле крыша над головой, квартира, ошол эле кичине питаниядан жардам болсо, уже бул өзү да чоң жардам деп ойлойм. Ошол байке ошондой жардамдарды берип, жагандай утуп келсе кичине өзү дагы өзүнөн премия берип дегендей мотивация кылып, анан ошондой эле жакшы турнирлерди өткөрдү. Кече Open FC турнирин көрдүңөр, жакшы деңгээлде өткөрдү. Кийинки жылга эми ACA'ди өзү айтып атат, ACA'ди буюрса алып келебиз. Аны эми финанстык канча кетсе дагы аракет кылып таап, жагандай айтканда. Ушундай байкелер эми Кыргызстанда көбөйсө, спорт өтө оңоюраак болот. Жаңы результат, башка мындай чоң результат кылышка немебиз кененирээк болот да, мүмкүнчүлүгүбүз. Кандай айтсам, кеше тарыхты неме кылып айтып кетели, эми Eagle FC турнир өттү. Кандай айтсам, чоң чиновниктер ушу Хабиб келет экен деп жардам беришти. Ал турнирге өтө жандай чоң акча кетти. Мен турнирде өзүм өткөрүп жүргөн үчүн мен билем канча акча кетет, кайсы турнирге канча акча кетет. Eagle FC өттү. Эгер адашпасам 13 же 14 бой болду, анын ичинде бизден 4 мушкел беттешти. Мен оюмча бул туура эмес нерсе. Кыргызстанда өтүп атабы, как минимум 80% биздин мушкел уруш керек. Биздин мушкелер уруш керек. Анан кандай айтсам, Eagle FC-де бизде жаркын жылдызыбыз бар да, Бусурманкул. Бусурманкулду көп ошо фанаттар UFC-ге барат деп үмүт кылып жүргөнбүз. Ошол мен эми өзүм менеджерлик, ошо Бусурманкулга менеджер болгондо bunday qanday aytsam, men Dagestan o'ta kuchli mushkellar bor Dagestanda. Sopengi da o'ta kuchli эле, жакшы бой көрсөттү, молодец. Ушул Кыргызстанда өтүп атканда мен өзүмдүн условиям диктовать этип, ошол эле там бывший UFC-шник же Европадан башка бир боец алып келип берип, ушул Бусурманкулду утушуну каалайт элем. Бусурманкул уже UFC-ге жакындап калган боец эди. Бул только серия побед кылыш керек. А bunday рискованный бойду Кыргызстанда тем более принимать этпеш керек. Бул менин оюм, жеке оюм. Себеби бул жерде өзүнүн фанаттары бар, боец мындай кичине өзүнүн ыңгайсыз неме кылышы мүмкүн. Кысым болот, да, күйүп калышы мүмкүн. Бусурманкул жанагы өзүнүн потенциалын мен оюмча жакшы көрсөтө албады. Себеби ошондой болот да, көп мушкелердечи. Кичине ушул Кыргызстанда өткөн үчүн башка бир Бразилиядан, ушул башка жерден алып келип бериш керек эди, мен оюмча мушкел. Бусурманкулду биз кыргызстандык мушкелерге неважно кимди утканычы, дагестандыкты утабы же башка бразилецти утабы, главный утуп, ушу нокаут менен утуп, дагы бир ступенька UFC-ге жакындашканда бизге чоң майрам болот эле. Ал андай болгон жок, и тем более чоң акчалар кетти бул турнирге. Чоң акчалар кетип, биздин мушкелдер ушу копейканы алышты. Айта кетчү нерсе, раз биз турнир өткөрүп аткандан кийин бул башкача немеде өтүш керек да. Биз принимающий сторона, биз акчаны 90% биз кетирип атабызбы, значит биз условияны диктовать этишибиз керек. Как это было, например, Бишкектеги Open FC-де и Оштогу Open FC-де. 95% кыргыз мушкелери урушту. Ошол менин оюмча ошондой болуш керек деп ойлойм. Бул жерде өткөн Eagle FC стратегиясы ал кичине туура эмес. Бул эми ошо чиновниктерге жакшы түшүндүрүш керек. Главное, жанагы алардын максаты ошо Хабиб келсе, ошол менен сүрөткө түшүп, не знаю, эми биз уже пора өзүбүздүн Хабибти чыгарыш керек. Өзүбүздүн Хабибтер болуш керек. Ал Хабиб өтө легенда, бирок бизден ham ушундай легендалар чыгат да. Булдан 100% уверенмен. Ошол. Бирок мен ойлойм, Eagle FC дагы турнир өткөрсө, бул нерсени ошол өткөрүүгө салым кошкон агаларыбыз сөзсүз түрдө эске алып, көбүрөөк кыргызстандык мушкерди беттешке чыгарат деген ойдобуз. Анан башка уюмдар келсе дагы ошондой бир талаптар болсо чындыгында жакшы болмок. Анан өзүң Brave уюму менен дагы жакшы таанышсың, буга чейин бул жака Кыргызстанга келген. Бирок дагы бир жолу алып келсек, дагы бир чоң бир өтө укмуш турнир болот беле деген да ой кетет да. Себеби ошол эле Кубаныч менен Нимат Абдрашитов дароо 2 титулдук беттеш болсо, Кыргызстан тарыхында эң бир чоң турнирлердин бири болмок. Жада калса мен ойлойм, ушул спорт ордосун эмес, таптакыр андан да чоң Спартак стадионуна да өткөрсө болот болуш керек. Туура айтып кеттиң. Брейвти ошо 2019 жылы декабрда как раз алып келгенбиз. Азыр айтып атпаймынбы, ушул жоктон бирдеке жасап, уже аракет кылып, ушу башка оюндар хотя бы чакырып, ушул биздин мушкелерге кичине внимание кылышты, аракет ошол да.
Анан ооба Брейвди алып келиш дагы максатыбыз бар. Ошо жазга может стадионго, может ошо эле дворец спортага эки ошо Немат менен Кубаныч курга беттешсе, бул менин оюмча любой залды толтурат. Анан кичине акыркы турнир ошол Кыргызстанга келген турнирден кичине жаманыраак отпечаток калган. Себеби бул жакта принимающий биздин байкелерибиз кандай айтсак, кичине өзүнүн айткан условияларын кылбай калган. Может, алар дагы аракет кылышты, бирок эми бул кыргызстандык менталитет кичине жана сен айткандай жоопкерчиликтердин көп жерлери аткарылбай калган. Но эми өткөн ушул жылы июнда АТФ менен Өзбекстанда өткөрдүк. Жакшы уровеньде өттү. Ошого кичине ошол жерде сүйлөшкөм, мен Кыргызстанга кайра келесиңер десем, посмотрим деген. То есть сен айткандай жанагындай, если жакшы история болсо, биздин мушкерлер ал жерге татыктуу көп мушкерлер, ошол Адилет Нурматов жана башка мушкерлерибизди аракет кылабыз ошол жерге, ушул уюмга контракт түзгөндөн. Анан бизге жакшы шанс болот эле. Ошол турнирди алып келишке мен оюмча ушу жаздарга аракет кылабыз. Бул жыл кийинки жыл ташне Кыргызстан ММАны дагы бир башка уровеньге чыгарышка чоң аракетибиз бар да. Биринчиден бул UFC'ге барышыбыз керек кийинки жылы. Бул обязательно порядке уже убакыт келип калды. Экинчиси ошол чоң турнирлерди биздин фанаттар уже заслужили. Биздин фанаттар күчтүү мушкерлерибизди Кыргызстанда беттешин көптөн бери көрө элек. Ошол. Мына ушундай достор, биз азыр кыргызстандык белгилүү менеджер Марат Бекмуратов мырза менен маек курдук. Чындыгында бул чыгарылышта мен ойлойм, Марат Бекмуратов менеджерлик кылып жаткан мушкерлер жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат алууга жетиштик. Жана тек гана бир команда эмес, жалпы ушул кыргыз ММАнде дагы анча-мынча көйгөйлөр жөнүндө дагы айтып өттү. Рахмат, Марат, ушундай бир маек куруп бергениңе. Буюрса иштериңерге ийгилик. Алдыңкы ушул 2023 жыл чоң-чоң жеңиштер менен коштолсун, чоң-чоң жаңылыктар болуп турсун. Ооба, сага да чоң рахмат. Ошол ичимде кичине немелерди айттыңыз. Чоң суроолор бар эле, ошолорго жооп берип алдым. Көп суроолор келет. Ошондой эле биздин фанаттарга кайрылуум бар. Биздин мушкерлерде өзүңөр, мен айттым, өзүңөр да билсеңер керек. Эч кандай условия менен жок, жоктон бар кылып аракет кылып атабыз. Силер кандай учурда болсо, утса дагы, уткузса дагы любой учурда колдогула, силерден сураныч. Мушкердин ар бир мушкер силердин комментарийиңерди окуйт. Ар бир мушкер өзүгө ар кандай кабыл алат. Силер ошол мушкерди же көтөрө беришиңер мүмкүн, же наоборот карьерасын жаба беришиңер мүмкүн. Кандай учурда болсо дагы, уткузса дагы колдогула, утса дагы колдогула. Ошо силерге обращением ошол жанагы мындай жолдо көрүп калсаңар да сүрөткө түшүп колдоо берип, молодец, дальше продолжай, бул чоң мотивация болот спортсменгечи. Ошол бизге кичине жетишпейт. Өзбекстанда мушкерлер жөн обычный уюмдарда утуп келсе, бул жанагы дуудурлар менен тосуп алышат. Чоң той кылыпчы. Это жакшы результат. Анан жана эле Эдил айтып кеткенде, Эдилем көп неме өткөрдү го Өзбекстанда. Марат байке, мен Бишкекте же башка ысык көлдө жүрсөм, мен эч ким сүрөткө түшпөйт дейт, турнирлерде да. Өзбекстанга барсам талап кетти дейт. Бул это башкача неме да. Ошон үчүн кандай учурда болсо дагы биздин мушкерлерди колдогула. Силер биздин основной мотивациябызсыңар. Ошол, рахмат. Рахмат, урматтуу достор. Буюрса мындай маектерди да алдыда кылып турабыз. Андыктан каналды колдоо үчүн лайкты аябаңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.